Рахмон диктатор, адам өлтүргүч. Сот стүйүндөрдө мына ушундай хэштегтер менен тынч жаткан кыргыз калкына өз аскерлери аркылуу мыкаачылык менен кол салып, 30дан ашык жай тургундун, анын ичинде жаш балдардын өмүрүн кыйган Эмомали Рахмондун дарегине терс пикирлер жамгырдай жаап жаткан чак. Жарандар тажик президенти аскердик агрессия үчүн жооп берүүгө тийиш деген талаптарды коюшууда. Серепчилердин айтымында 28 жылдан бери өлкөнү башкарып келе жаткан диктатор президент Кыргызстандын бүтүндүгүнө кол салуу менен өз бийлигин сактап калууну көздөп жатат. Рахмон ал жерде абдан мындай диктатор, анын буйругусуз эч нерсе кыймылдабайт. Ал азыркы кезде ошол мамлекеттик бийликти бүтүндөй үй бүлөсүнө, баласына, кызына өткөрүп берүүгө даярданып жатат. Бул жагы айгине туура. Алардын жашоосу, алардын тандоосу. Рахмон ошол мүмкүн ар кандай сөздөр айтылып жатат. Азыр ошол бийликти өткөрүп берүү алдында ушундай агрессияга барды деген сөздөр айтылып жатат. Эл аралык сотко бергенге булундай аскердик кылмыш жасагандарды адекваттуу баасын алганга ошого жол берген Рахмон, башка командачы катары аскердик кылмышкер жана Шох дегендер бардыгы эл аралык деңгээлде жазасын алыш керек дегенге аракет жасашыбыз керек. Андан тышкары серепчилер Рахмондун кланы баңгизаттарды башка өлкөлөргө ташуу үчүн негизги коридор катары Баткен облусунун такталбаган чек ара аймактарына муктаж болуп келгендигин айтышат. Акыркы учурларда кыргыз бийлиги тарабынан күйүүчү майлоочу майларды жана баңгизаттардын Тажикстанга аткезчилик жол менен ташылып кирүү агымы токтогондуктан да Рахмон мыйзамсыз чогулткан байлыктарын сактоо үчүн кандуу окуяны уюштурду деген божомолдор арбын. Ал эми тарыхчылар кыргыз-тажик мамилелеринин тарыхында биздин мамлекеттин тажик элине кылган жакшылыктары көп экендигин айтышат. Буга 1992-1997 жылдары аталган өлкөдөгү жарандык согуш далил. Ал учурда 200 миңден ашык тажик атуулу ата журтун таштай качканда Кыргызстан койнун ачып баш бааник берген. Тажикстандын экономикасына 10 миллиард доллар көлөмүндө зыян келтирген жарандык согуштун токтошуна кыргыз бийлиги бирден бир себепчи болгон. Ошол кыргыздын ушундай жакшылыгын билбей, кыргызга ушундай кыянаттык кылып, жанакы наркобарон өзү баягы колдогон Шох Искендерин жиберип туруп, бизге мындай бир ок аттырып, кыргыздарга ушундай кыянаттык иштерди кылып атат. Ошон үчүн бул баягы жакшылыкты билбегендер сөз түрдө ошону кыргыздын баягы тузурат деген сөзү бар. Сөз түрдө ошондой бир нерсени баштарынан кечирет. Бүгүн өздөрүнүн бийлигин сактайбыз деп, өздөрүнүн жанакы наркотрафиктен түшкөн акчасын биздикилер бууп койду эле. Ошону кайрадан жолун ачабыз деп ушундай кыянаттык иштерге барды. Канагызды. Бул кыргыз элинин тузу аларды урат. 1997 жылы президент Эмомали Рахмон менен бириккен тажик оппозициясынын ортосундагы тынчтык келишимине Кыргызстандын жетекчилигинин дипломаттарынын аракеттери менен Бишкекте кол коюлган. Ал эми ошол убактагы Кыргызстандын президенти Аскар Акаев Тажикстандын бийлиги менен оппозициясын 3 күн дегенде араң элдештиргенин мындайча эскерет. 1997 жылы Эмомали Рахмон мага Бишкекте оппозиция менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүү тууралуу кайрылып, расмий дүйшөмбүгө каршы болгон тарапта ушул шартка макул болгонун кошумчалады. Каалаган убактыңарда тосуп алганга даярбыз деп дароо Рахмонго жооп бердим. Ошентип Тажикстандын бийлиги менен оппозициясын 3 күн дегенде араң эпке келтиргенбиз. Белгилей кетчү жагдай. Ошол маалда Ислам Каримов Тажикстан менен Өзбекстандын чек арасын толук жаап койгон. Мен тобокелге салып чек араны жаптырган жокмун. Күнү түнү Кыргызстандын түштүк аймагы аркылуу Тажикстанга тамак аш, товарлар жана күйүүчү май ташылып турду. Тажик эли бул жолдорду өмүр жолу деп атаган. Карапайым элге каршы курал колдонуу, адамзатка каршы чыккынчылык. Ал арада Германиянын Берлин, Гамбург, Франкфурт жана Мюнхен шаарларында жашаган кыргызстандыктар Тажикстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн алдында мына ушундай ураандар менен акцияга чыгышты. Алар чек арадагы куралдуу кол салууга эл аралык коомчулукту калыс баа берүүгө үндөп, тажик тараптын карапайым калкка ок атканын айыпташты. Ушундай эле акция Тажикстандын Лондондогу элчилигинин алдында да өттү. Айта кетсек, Эмомали Рахмон дүйнөдөгү өзгөчө постсоветтик чөлкөмдөгү бийликте эң узак отурган президенттердин сап башында. Ал 1992 жылдан берки 5 жолку президенттик шайлоонун баарын утуп чыккан.
Серепчилер Рахмон тарыхта фараон, Гитлер сыяктуу зулум башчыларын катарын толуктай тургандыгын айтышат. Ошондой эле тажик оппозициясы да Рахмон башкаларга эле эмес, өз элине да канчалаган жылдардан бери зулумдук кылып келе жаткандыгын тынбай айтып келишет. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.